ушул COVID-19 вирусунун илимий бир жагын айта кетейин деп атам да. Биринчиден, Саламаттык сактоо министрлиги гана эмес, бүткүл дүйнөлүк илимий коомчулук, айрыкча вирусологдордун арасында ушул COVID вирусунун кантип жашайт деген суроосуна жоопту берүүгө таба элек алыр. Биринчи негизи да, кандай формада жашайт ал, кантип жашайт. Мындан кийин патологиянын бир гана жолун тапкан, ангиотензин менен адамдын канында бар, ошого жармаштыр адамга кан өтүп кетип патология кылат деп гана жыйынтык берип жүрөт. Бирок патолог кылуу процессин дагы толук аныктап такталып чыга элек да. Болгону ошол тажи вирус менен ооруган адамдын кандай клиникалык белгилери бар, оору кандай өтөт, анан кийин ошону кантип дарылаш керек. Анда жакшы эффектив протокол жок. Ошолор жөнүндө гана маалыматтар бар да. Ошондуктан мен ушул COVID-19 вирусунун изилдөөчүсү катары ошону айта кетейин деп атканымдын себеби мындай да. Бул чындыгында эле COVID-19 вирусунун мутация тез болуп тура турган, бул чындык. Мутация болуп тура турган чындык. Мутация тез болушунун себеби мен муну бир канча жолу айтып белгилегенмин. Бунун вирустун сырткы катмарында липидный оболочкасы болот да. Ошондой оболочка эмес да бул жөө. Ошондуктан аны кармап турган S-спайка белогу деп сыртынан да. Ошол спайка белоктору кармап турган аминокислоталар кайсы тарабында уюл, терс уюл же оң уюл пайда боло турган болсо, ошол ого такка карата оору пайда кыла турган вирус вирулентность деп коет, ошодон келип чыгат да. Патология пайда болуу процессичи. Бул биринчи варианты болду. Экинчисинен биз көп жыл ошол бир жерден ашык убакыттан бери изилдөөлөр көрсөттүк. COVID-19 вирусу бул тажы бир негизинен булар бактериялар менен кошо жашайт да, адгезия түрүндө жашайт да, бактериялар менен. Анан булар бактерия адгезия түрүндө жашагандыктан, адгезия деген мындай жармашып жашайт да, же болбосо анын кээде бактериянын клеткасына кирип кетип көбөйүп алып кетет да. Мына ошондой жашоо формасын биз тапканбыз да. Ошондуктан бунун патологиясын пайда кылуусу бир эле вирус көп түрдүү патология пайда кылып жатат да. Ошонун эң негизги белгилеринин бириси ушул адамдын дем алуу органда жайгашкан нымдуу эпителий катмардагы бактериялардын дагы вирулентность деп коет, патологиялык пайда кылуу жөндөмдүгүн көтөрүп жиберет да. Мына патологиянын негизги эки ушундай булагы бар. Эми эл аралык маалыматтарга карай такала турган болсок, ушул күнгө чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да ушул тажи вирусунун 15 мутациясы аныкталыптыр да. 15 мутациясы аныкталыптыр. Ал 15 мутациянын тең баягы грек тамгасынан альфа деген альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон деп ушул тамгаларынан баштап белгилениптир. 15-инчиси ушул омикрон экен. Эми омикронго эмне үчүн токтолуп жатат? Омикрон баягы первичный альфа жана бета штамдарынан айырмаланып, бул негизинен алар өпкөдө акыркы патологиясы жүрөктө, кан тамырында тромб пайда кылуу, анан да сырткары өпкөнү пневмонияга жеткирет эле да. Бул омикрон штамы башкачараак патология пайда кылат экен да. Аларга салыштырып караганда. Бирок мурдагы баштапкы мутацияларына караганда патологиялык таасир этүүсү анчалык катуу эмес. Жумшак эле болуп өтөт да. Анан эң негизгиси баягы эле клиникалык белгилер, даамдын адам сезбей калышы, температуранын көтөрүлүп түшүшү, кээде температура 38 градустун айланасында болот да, а первичинде 41ге чейин чыгып кетет. 39, 40, 41 болот эле да. Монда 38 градус температура көтөрүлөт деп беришип жатат. Анан негизинен
дем алуу жолунун жогорку тараптары көп жабыр тартат. Анан кийин мээдеги кан айланууну бузуп, адамдын эске тутуусун төмөндөтөт деп ошондой кабар мындай клиникалык белгиси айтылып атат да бул штамдынчы. Так эми чындыгында эле бул штамдын Кыргызстанда мындай көбөйүп кетишине мен күмөн санайм да, ишенбейм. Себеби бул билесиңер, эми көпчүлүк деле уже түшүнүп деле калышты. Бул эл аралык өкмөттүн баягы жашыруун бир пландары да. Эл аралык өкмөттүн жашыруун пландары. Эми чындыгында эле тополоңду өз башка тараптан кылыш керек азыр. Чындыгында тополоң кыла турган учурда эмне жөнүндө тополоң кылыш керек? Азыр грипп күчөп атат. Азыр кайсы үйгө кирбесең, жок дегенде үй бүлөдөн бир экөө грипп менен страдать этип атат да. Аны азыр мисалы 340 адам омикрон жукту деп тополоң кыла турган болсо, эми ар бир үй бүлөдөн жок дегенде бир эки адам грипп менен ооруп атат. Анда Кыргызстанда канча адам грипп менен ооруп аткан болот? Эсептеп көрөлүкчү. Кыргызстанда канча үй бүлө бар? Примерно жок дегенде бир 1,5 миллион бардыр, а? 1,5 миллиондон бир үй бүлөдө 2ден адам ооруп атканда 1 миллионго жакын адам грипп менен ооруп аткан болобу? Ал жөнүндө Саламаттык сактоо министрлиги унчукпайт. Ал Саламаттык сактоо министрлигинин алдында башкы инфекционист, внештатный башкы инфекционист бар. Ушул жөнүндө кабар бере турганчы. Ошол жөнүндө грипптен сактануу боюнча профилактикалык иштерди Саламаттык сактоо министрлиги жүргүзүш керек. Элге эскертүүлөр бериш керек. Андан кийин клиникаларды ошол арада даярдаш керек. Андан сырткары жаткан клиникаларда, андан кийин социалдык баягы блоктордо, мектептерде, окуу жайларында жана чоң ишканаларда адамдарды грипптен сактанууга эскертүүлөрдү берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле. Профилактикалык иштерди жүргүзүш керек. Дарылоо, клиникалар дарылоо иштерин да жүргүзүш керек эле. Чындыгында Саламаттык сактоо министрлиги ушул жагынан айгай салыш керек эле да. Дүрбөлөң салыш керек эле, өкмөткө дүрбөлөң салыш керек эле, президентке дүрбөлөң салыш керек эле, жогорку кеңешке дүрбөлөң салыш керек эле, эл журт эскертиш керек эле. Бул жөнүндө бир да сөз жок. Акырын биз элдин кызматында жүрүп көрүп атабыз да. Эми бул бир аз ушунчалык вирустун жөнүндө сөз кылгандан кийин мен бир аз бул азыркы жүрүп аткан грипп вирус эмне экенин жөнүндө кичине окурмандарга, уккан адамдар маалымат бере кетейин. Бул гриппти козгогон вирус. Бул орто миксовирус деген урууга кирет. Анан ошол уруунун тоготовирус деген түркүмү бар. Да, ошол түркүмгө кирген. Анан кийин ошол вирусту козгой турган негизинен В группасына кирген грипп вирустар болот. В группасына. Ушул эле В группада жок дегенде 15ке жакын штамм бар, мутацияланган 15ке жакын штамм бар. Эмне үчүн айтып жатам? Мисалы бирөөнүн баш оорун пайда кылат бирөөдөчү. Бирөөдө муун оорун пайда кылат. Бирөөдө баягы не деп коет, чыйрыгат го адамчы. Чыйрыгууну пайда кылат. Бирөөндө тамак оорун пайда кылат. Эми негизинен бул дем алуу жолундагы жогорку дем алуу жолу, ооз, мурун, тамак ушул көңдөйлөрдүн көбүрөөк оорун пайда кылат турган грипптин түрүнө кирет. Ошондо мунун штаммы көп болгондуктан, 15ке жакын штамм болгондон, ар бир штамм ар түрдүү оорун пайда кылат да. Ошого жараша элге мындай дарылоону ошол Саламаттык сактоо министрлиги башкы инфекционисти протоколдорду мамлекеттик жана жеке клиникаларга таркатып, анан кийин штаммдарына тезирээк ошонун диагностикалык иштерини тездетип, элдин жабыр тартып аткан элди мындан тезирээк кутултуш керек эле да. Негизги ишине Саламаттык сактоо министрлиги иштебей кылбай жатат да. Мындан ар бир үй бүлө жабыр тартып атат да. Ар бир үй бүлө жабыр. Анан дагы бир нерсе эскерте кетейин. Бунун А деген группасына кирген серологиялык касиети боюнча да А деген группага кирген ушул грипптин вирусунун штаммдары бар.
Бул bir mezgillerde бул эпидемиялык кыргын катары өтө көп миллиондогон адамдарды мисалы кырып кеткен. Мисалы H1N1 деген испанский грипп деп коет. О 38-ге памятым подбайт эткен болсо 56-чы, анан 18-чы жылдары Испанияда чоң алиги чыр салган да. Алиги келет. Анан биз айрыкча биз балалык мезгилде көрүп калдык. Силер көрдүңөрбү, жокпу? Ошол H1N1 деген русский грипп деп коет. Эсир учурунда 77-жыл мен ушу грипп менен ооругам. Мен эсимде бар да. Мен демим буулуп, мурдум, оозум буулуп, ушундай оор акыбалга жеткенмин да. 77-жылы. Как раз ошондо 77-жылы кайсы бир химик ушул гриппке каршы тапкан, дары тапкан. Дары таап миллиондогон адамдар өмүрүн сактап калган да. Ушул H1N1 мына А деген группага кирген штамм. Эгерде ушул кайрадан козголуп кете турган болсо, ушуга маани бериш керек. Козголуп кете турган болсо, ойгоно турган болсо, анда бул өтө көп адамдар жабыр тартып калат. Мына азыркы омикрон деп атпайбы? Андан патологиясы 10 эсе көп адам жабыр тартып каза болот да. Ошондуктан мен тез аранын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, анан Кыргыз Республикасы президентине кайрылат элем ушул учурдан баштап. Ошол тез аранын ичинде, чукул убакыт ичинде ушул азыркы адамдар жабыр тартып аткан вирустун кайсы штаммы экенин аныктаганга тапшырма берилсе, грипптин кайсы штаммы экенин анан аныктап такталгандан кийин бул В группасына штаммдан дарылап жеңилдеп кутулуп кетсе болот. Бирок аасы жаман. Түшүнүп атасыңарбы? Кокусу анга болушуна повод бербеш керек да. Ошонун чарасын көрүүнү мен суранат элем да, ушул учурдан пайдаланып.